аэропорттон түшө турган дивиденд 108 миллион сом түшүп турабы? Ооба. Ал эми сиздердин акчаңызды жайгаштырган акчадан түшкөн дивиденд канча болуп атат? Соцфонддун акчасынан. $4 миллиард 393. Ошо акча каражаттарыңызды кайсы банкка берип атасыздар? Кандай проценттен? Жалпысынан 14 коммерциялык банкка жайгаштырылган, кирешелүүлүгү 13,1%дан 16%га чейин, 16,5%га чейин. Мамлекеттик банктар барбы же жалаң коммерциялык банктарбы? Бул жерде бардыгы эле коммерциялык банктар. Мөөнөтү канча? Кыска мөөнөт 1 жылдыкпы же канча жылга? Мөөнөтү 365 күндөн 547 күнгө чейин. Анан бул жерде жазып турат 2024 жылы айыппул жана убагында төлөбөгөндөр үчүн туура эмес эсептер үчүн деп 200 миллион сом акча түшүптүр, турабы ушул? Ооба, 200 миллион. Бул аябай чоң сума да. Бул кайсы кандай немелер карыздар билесиздер? Былтыр да биз көтөрдүк, кайсы компаниялар көп карыз болуп атат? Мамлекеттикпи же жекеби? Ушул боюнча маалымат бериңизчи. Эмне үчүн мынча туум айыппул көп болуп атат? Бул жерде салык кызматы, бул жерде список бар болсо керек, салык кызматында бул жерде. Ол жана пенялар болсо убагында төлөнбөй калса, ошо ар бир күнүнө пеня кетет. Ошо аркылуу соцфондко ошо чогултуп биз которуп беребиз да. Карыз компанияда барбы? Соцфонд төлөй албай аткан. Көп карыз болду айтып атасызбы? Кайсы компания көп карыз болуп калды? Бул ар кандай, бул жанагы субъекттер убагында мисалы деген бир жумага төлөй албай калса, бир жумага пенясы кетет да. Ар кандай болот да, бул рабочий жанагы эмелери да, карыздары. Бул туум эле пенясы 200 миң болсо, основной карыз канча? Соцфонддун карыздар. Азыркы мына 10 айдын жыйынтыгы менен сизге айтайын, азыркы учурда 2 миллиард 456 миллион карыз бар. Ал 51 миң субъект карызы барлардын. Анын ичинде 1 миллиард 129 бул штраф пениялары. Бул өтө көп сума. Эми салык кызматы акчаны чогултуу саясат сиздерде, соцфондко дагы. Бул менен дагы туура түшүндүрүштер, эмне карыз болуп калды, баарын аларды аныктап туура иштеп барыш керек. Бул деген өтө көп сума, 2 миллиард карыз болсо, соцфондко деген карыз болсо. Ана мына жаңы мыйзам билесиздер, августтун башынан күчүнө кирди, иштеп атат. Кандай азыркы убакта жыйынтык барбы? Соцфондко түшкөн төлөмдөр түшүп кеткен жокпу? Ошо боюнча да кыска маалымат берсеңиздер. Бул боюнча төлөмдөр быйылкы жылга
планыбыз 65 миллиард болчу. Такталган бюджетте планыбыз 69 миллиард болуп коюлду. Планды салык кызматы толук менен аткарабыз деп атат. Бирок биздин эсептөөбүз боюнча жана 27%дан 12%га түшүргөндү айтып атасыз да. Бул боюнча бизден бюджеттен выпадение порядки 6 миллиардов 900 миллионов деп күтүп атабыз. Бирок бул жалпы быйыл түшө турган акчага эч кандай влияние болбойт. Биз планды толугу менен аткарылат, план. Анан план толугу менен аткарылат 69 миллиард. Жылдын аягына чейин. Жылдын аягына чейин. Рахмат, башка суроо жок.